Ибн Аббас радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын даватынын башында Надир ибн Харис деген мушрик капыр Шам өлкөдөн ырчы кыздар сатып келип, бир күнү бир адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кебин тыңшап, ислам динди кабыл кылсамбы деп ойлонуп жүргөн адамга дароо ырчы кыздын бирөөсүн жөнөтөт да. Ал кыз болсо тигил адамга ырдап берип, бийлеп берип, ал адамды ислам динден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кайтаруу максатында болгон күчүн жумшайт да. Ушул окуядан соң Аллах Таала төмөнкү аят түшүргөн. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Адамдардын арасында эч бир илимсиз эле башкаларды Аллахтын жолунан адаштыруу жана Аллахтын аяттарын мыскыл тамаша кылуу үчүн алаксытуучу сөздөрдү саткан жана сатып алгандар бар. Мындайлар үчүн эң оор азаптар даярдалган дейт. Бул Лукман сүрөсүнүн 6-аятында келет. Ушул аяттын тафсиринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы көргөн сахабасы Ибн Аббас радиаллаху анху андан башка сыйынууга татыктуу зат жок болгон Аллахка ант. Бул аят ыр, музыка жана башка ушуга байланыштуу бузуку нерселерге түшкөн дейт да. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы көргөн дагы сахабасы Ибн Масуд радиаллаху анху алаксытуучу сөздөр жөнүндө андан башка сыйынууга татыктуу зат жок болгон Аллахка ант. Бул ырлар деп 3 жолу кайталап айткан да. Ошондуктан эгерде кимдир бирөө бул аяттын тафсирине кайта турган болсо, сахабалар ушул аят ыр, музыка жана башка ушуга байланыштуу арам нерселерге түшкөнүн билүү болот. Жана ошондой эле Аллах Таала Куранда «Вастафзис ман истата'та минхум биссаутик». О иблис, сен алардын кимисине күчүң жетсе, ошолорду өзүңдүн үнүң менен азгырасың дейт. Бул Ал-Исра сүрөсүнүн 64-аятында келет. Бул аяттын тафсиринде Мужахид айтат, шайтандын үнү бул музыка деген да. Бул тафсир Ат-Табариде келет. Ошондуктан шайтандын үнү менен алектенбешибиз керек. Шайтандын үнүн сүйүп, шайтандын үнүн колдоп, шайтандын үнүн жайылышына салым кошпош керек. Аллах сактаган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен далил келтире турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Менин үммөтүмөн зынаны, жибек кеземеден кийим кийүүнү, винону жана музыканы адалга чыгаргандар пайда болот" дейт. Азыр ушул заманда карасаңыз, ушул хадис азыркы заманга түшкөндөй да. Көп адамдар ушул нерселерди күнөө экен деп көп маани бере бербейт. Кадимкидей бул күнөө эмес сыяктуу кабыл алышат. Ахли сунна алымдар айтат, эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисте 4 нерсени чогалтып берген дейт да. Себеби бул 4 нерседен чоң күнөө дейт да. Аллах сактаган болсун. Бул 4 нерседен аябай чоң күнөө. Дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен далил келтире турган болсок, 3 нерсе акыр кыяматтын белгиси дейт. Сахабалар сурашты: "Я Расулуллах, ал эмне болгон 3 нерсе болду экен?" Десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Аял ырчылардын көбөйүшү, жана музыкалык аспаптардын ойнолушу, жана арактын ачык ичилиши" дейт. Бул 3 нерсе акыр кыяматтын белгилеринен дейт. Ушул хадисти да укканда аябай жүрөгүм дүркүрөп кетет чындыгында. Ушул акыр кыямат жакындап калганбы деп. Себеби азыр ушул 3 нерсе тең чындыгында биздин заманда болуп жаткан убакта. Аллах сактаган болсун.